Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кыргызбай каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу Москвадагы мекендештер, бир туугандар, саламатсыздарбы? Аябай сонун жакшы жаңылык буйруса, Москва шаарындагы метро ВДНХдагы кыргыздардын павильону иштей баштады буйруса. Эми келип кетсеңиздер болот. Ички аураларын чагылдырып силерге көргөзүп беребиз. Ички ауралары өтө сонун, керемет жасалгалар менен жасалыптыр туугандар. Анда биз менен чогуу болуңуздар, ошол жакта кандай кызматтар көргөзөт, эмнелер сатылат, ошол боюнча дагы силерге толук маалыматты беребиз буюрса. Анда басыңыздар, бисмилля деп кирели. Урматтуу мекендештер, буюрса мына кирдик буюрса, эжеке менен амандашып, силерге толук маалымат беребиз. Эжеке саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Амансызбы? Элдер менен амандашып, бул жер боюнча маалымат берейин. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Москва жергесиндеги биз көптөн көп күткөн Кыргызстандын ВДНХдагы павильонун, мындайча айтканда, ачылды деп эсептесек болот. Расмий ачылыш дагы 1 жума 10 күндүн ичинде болот. Азыркы техникалык ачылыш, бардык системалар кандай иштеп жатканын, кандай дагы жакшыртуу максатында эмнелер кылыш керек экенин 1 жума 10 күн дагы убактыбыз бар. Бирок эшигибиз ачык, келе берсеңиздер болот. Сонун эже. Бул павильондордун негизги максаты, бир нече павильон бар. Бул жерде 7-8 Союз мезгилиндеги 15 республиканын павильондору болгон. Азыр ошол 15 республиканын 7-8и сакталып калган. Павильондор Өзбекстандын, Казакстандын, Белоруссиянын павильондору бар, Армениянын павильондору бар. Анын катарында Кыргызстанга дагы павильон бөлүнгөн, бирок Кыргызстандын павильону 2016 жылы жабылган бойдон мындай ремонт абалдары аябай начар болгондугуна байланыштуу иштебей турган. Кудай буйруса, азыркы мына баш бийликтин бир жакшы, дагы бир кылган жышандуу иши, бул бир дагы частный акча иштетилген жок. Мамлекет тарабынан ушунун ремонтуна, ушунун ички жасалгалышына толук каржылоо бөлүндү. Ошонун алкагында мына ушинтип жашынакай павильон кылып ачылып отурабыз. Буга чейин бир да ачылган эмес эле, жөнүндө турган, ремонт болуп. Элдерибиз абдан капа болуп, элдердики иштеп турат, биздики эмне бозоруп турат, кыйналып турат деп турушкан. Ошол павильондордун негизги максаты биздин жетишкендиктерди, маданиятты, биздин үрп-адатты жайылтуу, бул москвичтерди жана конокторду тааныштыруу. Ошон үчүн биздин кол өнөрчүлөр бар бул жакта. Биздин сувенирный продукцияларыбызды көрсөткөн компания мына иштеп атышат. Булар сонун кылышып дагы мына бүгүн 1-чи күнү дагы ассортиментти жакшыртышат, оңдошот, дагы көбөйтүшөт. Бул Кудай буйруса биздин туристтик потенциалды чагылдырган бутик болот. Азыр муну да толтурабыз. Авиакасса болот бул жерде. Официальный мамлекеттик ишеничтүү авиакасса болот. Баягы азыр интернетте, телеграмда алдап кетишип атпайбы? Ошондой болбойт. Онлайндагы, офлайндагы келип алсаңыздар болот, кепилдик менен бул жерде. Анан биз Эсалам деген Россиянын Кыргызстанга кызыккан жарандарына бул жерде консультация берип, каяка барып эс алса болот, кандай туризмдин түрлөрү бар, бүт тартуулап турабыз бул жерде. Ошондой эле биздин Кыргызстандан чыккан продукциялар бул жерде. Бул ассортименттен мына бүгүн 1-чи күн дагы толукталат, дагы көбөйөт. Бизде эмне табитке жаккан, ден соолукка туура келген, бизде аябай дамдуу продукциялар эмне болсо ошол жерде чагылдырылып баары алып кетсе болот. Сатуучу кыздарыбыз бар. Биздин куруттан баштап консервацияларыбызга чейин, макарондорубузга чейин мындай өзүбүздүн жакшы көргөн, Кудай буйруса мына Шоро компаниясынын продукциялары келет бул жакка. Өндүрүш, өзүбүздүн өндүрүштү колдойбуз. Ошондой эле биздин мына бул жерде Закият деген Кандыкей фирмасынын дизайнери эжебиз. Улуттук кийимдерди мына этно стилде жаңы кылып, жаңылатып мынакей эжеке өзү отурат, жетекчи эжекебиз жашынакай болуп кыргыздын улуттук кийимин кийип алып, мына биздин баягы дүйнө жүзүнө Миланды багынтырган шелктон жасалган шарфтарыбыз, биздин кийимдерибиз мына эртеден бери ачылбай эле сатуучулар, сатып алуучулар, кардарлар көбөйүшүп мына алып кетип атышат. Башка улуттагылар да көбөйүп кирип кетти. Ооба, абдан кызыктуу. Андан сырткары азыр ачылыш мезгилинде бул жерде мынтип биздин кыргыз үйдүн бир эмесин чагылдырып растап койдук. Биздин бүт мына кол өнөрчү кыздарыбыз отуруп көрсөтүп, шырдакты, килемди, токунун жолдорун, биздин бул нерселерине жаңы болгон буюмдар эмес, сокулар, бул жаргылчактар илгерки ар бир бул аркада турган бешикти көрдүңүздөрбү?
Ушу биздин биякта коомдук уюм бар да, Кыргыз биримдиги деген коомдук уюмдун Баккен коомунун жетекчисинин Уланбек мырза ошо көп нерселерге жардам берди. Өтө ийгиликке бешигине? Ошол бешиктин ээси өзү азыр 4-5 балалуу болуп калганын алып келип берди бешигин. Бул жасалгаларды алып келип жардам берди. Бизде дагы бир коомдук уюмдар бар, аксакалдарыбыз, Райым акелер, Турдаль акелер бүт ушуларды үйлөрүнөн көтөрүп келишип жардам беришти. Мына Алим эжелер, Мурас коомунун кыздары мына бүт Москвада кол өнөрчүлүктү сактап, жайылтып жүргөн биздин коомдун мүчөлөрү ушу эжелер 2-3 күндөн бери ушуларды жасалгалап көтөрүп келишип растап, мына келишип азыр мынантип көрсөтүшүп отурушат баарын. Бул деген абдан чоң жетишкендик. Анан бул жерде мына мультимедийный экран турат. Бул жерде Кыргызстандын кызыктуу Кыргызстан жөнүндө маалыматтар ушул жерде тарап көрсөтүлүп турат. Мындан кошумча маалыматтарды алса болот. Өздөрү кирип мындай басып якса болобу? Болот. Нерселер болот. Чыгып турат бүт нерселер. Сары челек, Мындайча айтканда бул мультимедийный эме дегенибиз интерактивный столубуз, бүт компьютер только мындай чоң вариантта да. Ошентип анан кийин ошондон сырткары мынакей рестораныбыз бул. Рестораныбыз улуттук тамактар болот. Көбүнчө бизде басымдуулугу улуттук тамактар, өзүбүздүн аты чыккан беш бармагыбыздан баштап борсогубуз, наныбызга чейин. Тамактардын баарында түрлөрү болот экен да. Түрлөрү, куурдактарыбыз болот. Достор менен, туугандар менен келип мындай отуруп келсе болобу? Болот. Сөзсүз болот. Мына бул баары жылат. Булар чоң стол болот, кичине стол болот, чоңоёт, кичинерет. Чоң компаниялар ылайыкталдырып, мына ортодогу тосмолор жылат. Бардык чайкана бир эртеңден баштап иштей баштайбы? Жок, чайкана бир жуманын нарак берагында уже иштей баштайт. Азырда кухняны растасак иштей баштайт. Анан бул жердеги павильон саат канчадан канчача иштейт? Павильондор азырынча выходной жок, күндө иштейт павильон. Суббота, воскресенье күндөрү мисалы үчүн 11-12ге чейин иштейт, эртең менен 10-11ден баштап. Мындай күндөрү саат 10-дан 10га чейин иштейт. Эми элдин талабына жараша павильон эч кандай мындай ограничение, тоскоолдук жок. Расписанияны өзүбүзгө ылайыктап өзгөртүп алсак болот, талапка ылайыктуу. Сонун экен эже. Анан биякта караоке эмебиз бар, конференц залдарыбыз бар экинчи этажда. Ыр сүйгөндөр үчүн, анан мындай жолугушууларды өткөзгөнгө чакан 20 кишилик караоке залыбыз бар. Чогулуштарды да. Ооба, чогулуштарды өткөзсө болот баарын. Ушул. Анан кийин бүгүн ачылышка биздин Москвадагы келиңиз, Асатил ака. Биздин урматтуу аксакалыбыз Асатил Тешебаевдин өздүк выставкасы болуп атат, көргөзмөсү. Биз сурандык агайдан, агай ушундай атыңыз чыккан, ушундай темада көп эмгектерди жараттыңыз. Ушуну элге тартуулап, мындай орус алдында бизди, орус элдеринин алдында сыймыктандырып, бизде ушундай таланттар бар деп уюштуруп бериңиз десек, мынакей аксакалыбыз бизди колдоп келип, ушуну өзү баардык экспозицияларын даярдап келди. Асатил ака азыр өзү жөнүндө кызыктуу маалыматтарды айтып берет. Эл менен амандашып, кичине элдерге маалымат берип койсоңуз агай. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим. Мына бүгүн эртең бул жерде биздин Москвада ачылыш. Канча жылдан бери мындай маданият центри ачылмакчы болуп, эле ошонун убактысы сааты келген окшойт. Президенттин управделам иштеринин эмеси демөөрчүлүгү менен, колдоосу менен ушул маданият центри ачылып, иш жүзүнө киришкени жатат. Мен өзүм сүрөтчүмүн, Москвада ушул көп жылдан бери ушул жерде жашап, ушул жерде эмгектенип жүрөбүз. Ушул эми маданият центринин ачылышына мына Анасан Жээнбеков деп карындашыбыз директор болуп дайындалып, ушунун ачылышына менден суранды эле, мына өзүмдүн чыгармаларымды тартып жүргөн сүрөттөрүмдү алып келип ушуну кичине бир майрамдык шөкөт болобу дегендей, чөйрө болобу дегендей алып келип урматтаңыз. Муну канча жылдан бери тартып жүрөсүз? Мен өзүм чын айтсам көп жыл 6 класстан бери баштап тартам. Ушудан бери, Бул жерде Москвада кинематография институтун бүтүргөм. Кино сүрөтчүмүн.
Анан эми Талдырекке Москвада жашап, Москвада ушул жерде жашайм. 42 жылдан бери Москвада жашайм. Бул сүрөттү аябай чоң тарткан экенсиз, ичинде баягы кыйынчылык болгон тарткан сүрөтүңүздүн тарыхын айтып бересиз, кыска нуска кылып. Бул сүрөттүн маанисин айтып берсем, бул Манас атабызга арналган картина болуп эсептелет. Манас атабыз теги дүйнөдө как адвокат катары элим кайда баратат экен деп өзү таразага салып карап тургандагыдай маанисинде эми кыргыз эли кылымдан бери көчмөн эл болуп көчүп бир оңго, бир солго, бир ийри буйру болуп жашоонун ар кандай жылуу жакшысында, жаманында көрүп дегенде экономикалык башкандай ушундай келе жаткан эл катары. Бул жерде мына улар бир квадрат кылымдардан бери келе жаткан кылымдардан анан ортодогу кум саат бул мезгил убакытты көрсөтөт. Ушул убакытта бир канча кылымдардан бери келе жаткан кыргыз эл деп, байыркы ел деп ушул жерден мына эне турат, аял турат алда бул муунду уулатуучу, улутту улутуучу эне. Энесиз улутабылбайт, энесиз эме өтөт. Ошон үчүн энени мен алдыңкы планга коюп ушул элибиз көчүп келе жатат. Бир өйдө канча революцияларды өткөрдү, башынан канча экономикалык кыйынчылыктарды көрдү, башка болду. Ошондой мааниде мына бирок тиги дүйнөдө Манас атабыз колдоп, Манас атанын арбагы колдосун дегенде бата кылабыз, дуа кылабыз. Ошондой мааниде тиги дүйнөдө бизди карап турган элим каяка баратат дегенде элим көчмөн эл өйдө болуп, төмөн болуп, дагы да өсүп келе жатат дегендей мааниде тартылган. Манастын 1000 жылдыгына тартылган сүрөтү менен. Ошондой. Аябай сонун экен. Негизи эле баардык сүрөттөрүңүздү биз чагылдырып бул жака коюп беребиз. Баарын тартып чыктык. Аябай сонун тартыпсыз агай. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Силерде ишиңер ийгиле. Рахмат. Ар дайым элдин кызматында жүрө бериңиздер. Зайрек, ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Тоюн ачылып сүйүнүп атабыз биз дагы. Ооба, сонун болду да биз дагы ошол көптөн бери ремонт болуп, Асылбай айткан. Асылбай көп жылдан бери иштелип жаткан негизи. 9 жыл болуптур да. Асылбай 9 жыл болуптур ба? 9 жыл. Оо, аябай сонун. Неге биздикилер Асылбайды андай деп көп суроо берип жаткан азыр. Биз да бүгүн өтө кубанычтуу күн. Кудай кааласа. Бул жер сааты эртеме кача чейин иштеп калат ошондо? Азыр точно эмес времясы коюлу элек, бирок ошо 9дан эме 10дон баштап 8ге чейин деп атат. Пока. 8ге чейин. 8 выходнойдо болот экен, а? 5 выходной. Калламалар келип, калган нерсесин алып кете болот экен, чай ичсе болот экен. Чай ичсе болот. Чайхана, майхана бардыгы бар экен ичинде. Бул жакта ошо баягы эмелер достор менен келип чай ичип эмелер өткөзүп. Анан ошондой эле бизде бул жакта магазин. Оймой чимелери, калпактар, комуздар баары бар экен да сизде? Бул жакта Эже жооп берсинби? Жок, эне. Элдер менен амандашып туруп. Амансыздарбы кыргыз элим, Москвадагы ВДНХ дагы Кыргызстандын павильону ачылды. Келип Кыргызстандагы кол өнөрлүү усталардын колунан жасалган буюмдарды сатып алып кетсеңиздер болот. Бул жерде бүт натуральный кожадан жасалган белекке берсеңер болот. Мындай бардык нерселерди алып табасыздар. Сааттар да бар экен, Сааттар да колго жасалган бардыгы. Жыгач идиштер бар, комуздарды сатып алсаңар болот. Комуздардын аябай профессионалдуу түрдө жасалган. Комуздардын түрлөрү бар экен, Фут кийимдер, ондай азыр футболкалар жасалып атат. Рисункалары менен. Бар футболкаларбы? Футболкалар. Размерлер барбы? Шарфтар бар мондай. Размерлери стандарттуу булардын. Жолуктар, футболкалар бардыгы бар экен да. Айымдар үчүн, карындаштар үчүн. Жасалган сөйкөлөрдү, колдорду, чачка, баш кийимдер, Охо. Той марекалерге айдайт да булар, жанагы. Көлдөн жасалган чайлар бар. Көлдөн жасалган? Да, көлдө бул. Жана дары ичип дейм. Ысык көлдөн. Дары дейбизби? Дары чайлар. Балдар бар экен, неме? Тазабы? Таза бал, Кыргызстанда. Аны келсеңиздер, буюрса эжеке өзү тосуп алат.
Анан немелерге мындай бар экен, үйгө, офистерге жана панолор күлүштөргө өзүнүн орнаменттер. Ошо туугандар келе бересиздер. Жайлы кандай элдерим амандашып коштошойлу анда. Бардык эле маалыматтар айттык окшойт, Ошол кошумча маалыматтар болсо айтып коесуз, ошо менен элдер менен амандашайлы. сиздер келиңиздер, буюрса ушундай сиздер үчүн ачылды. Келип алып кетиңиздер. Айланып көрүп кетиңиздер. Башка шаардан алсаңыздар дагы доставкалар бар. Келиңиздер, көрүңүздер, алып кетиңиздер. Номерин калтырабызбы? Номерлерди калтырып коебуз. Номер калтырып коебуз. Эмнелер керек болсо кайрылсаңыздар, Зайрагабыз, эжекебиз жооп берет буюрса. Аябай жакшы жаңылыктар, мындай нерсени колдош керек. Ар дайым кыргыздар бири-бирди колдоп жүрөйлү. Башка бизди эч ким колдобойт, өзүбүз колдосок. Видеону болушунча группалар менен бөлүшүп, жакшы сөздөрдү жазып, группага таратып койсоңуздар аябай сонун болот туугандар. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум, жалпыңыздарга. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.